Тергеликти дагы, аккордеонду дагы бирдей алып кеткенге аракет кылып атам. Канча баланын атасысыз? Биз Алланын буйругу менен 7 баланын атасыбыз. Ушундай сүйүнүп, атам иштеген жерге барып, ата ушундай кемпирлерден дагы барбы дедим да. Десем, эмне болду, жагып калдым сага деп күлүп атам. Өтө көп кыйынчылыкты көргөн баламын. Өтө кыйынчылыктарды көрүп, мындай жашырбай айтып келгенде, жада калса даже бирөөнүн жок, мен өзүм жылдыз деп эч качан эсептебейм азыр. Кээ бири келип ырдап аткан жериңен акчаны кыстырып туруп, мисалы үчүн бетиңен өбүп кеткен аялдар болот да, ушул көрүнүш өтө жаман нерсе. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Бүгүн Москвадагы жылдыздар берүүбүздө биздин студияда конокто Уланбек Мадымаров. Кыскача тааныштыра кетсем, аккордеончу, аткаруучу, ырчы, Москва тамада борборунун мүчөсү жана ошондой эле көптөгөн жакшылык мааракелерде өзүнүн талантын төгө ырдап аккордеон менен жандуу үнү менен интернетте көптөгөн биздин мекендештердин жүрөгүнөн орун алган мырза десем адашпайм. Сиздерге көбүрөөк тааныштырган аракет кылам, анан сиздер болсо каналга катталып лайкты басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Саламатсызбы, Уланбек байке? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз чакырганыбызга жок дебестен келип бергениңиз үчүн сизге биринчиден ыраазычылык. Кош көрдүк, рахмат. Анда эмесе эл менен амандашып, бир аз өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Москвадагы кыргызстандык мекендештер. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, аты жөнүм Уланбек Мадымаров. Ош облусуна караштуу Кара Суу шаарынын Эркин айылынын тургуну болом. Ал эми өзүм Алай жергесинде Ташкоро айылында өсүп чоңойгонмун. Тага журтта кичинекейимден, мындайча айтканда 8 айлыгыман ушул жашыма чейин Алайда өсүп чоңоюп, Алайдын тарбиясын алып, Алайдын нанын жеп, азыркы учурда Москвада эмгектенип жүрөбүз. Эң сонун алайлыктар барсыздарбы? Бар болсоңуздар, жердешиңиздерди колдоп, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздарчы Уланбек мырзага. Москвага көбүнчөсү элдер мен үй алат элем, анан жер алат элем деп чыгармачылыкты тыштап келгендер аябай көп да. Мына сиздин максатыңыз Москвага келген, ошол боюнча айта кетиңизчи. Мен Москвага 2012 жылдын аягы, 2013-түн башы келгенмин. Биринчи эле алгачкы жумушум мен слесарь сантехник болуп иштегенмин. Андан кийин көп жумуштарды кылдык. 2019 жылдан баштап Москва тамада борборуна кошулуп, аралашып, Москва тамада борбору менен мамилелешип, иштешип, анан ушул Москвадагы кыргыздарга жакшылыктарына кызмат кыла баштадык. Негизи чыгармачылыкта кандай десем, бардык нерсени ачык айткан жакшы, музыкалык жактан окуган эмесмин чындыгындачы. Өзүм үйрөнгөнмүн ошол Алайда. Мен Ак жол деген тагам Жалал Абадта музыкалык окуу жайды бүтүп, ошол жактан аккордеонду үйрөнгөн экен. Мен дагы ошол тагыман 4-классыман үйрөнүп, 4-классыман аракет кылып жүрүп, кыргыздарымдын жакшылыктарына канча 9, 10, 11-класстан баштап кызмат кыла баштадым.
Эми жашоодо ар кандай нерсе болот. Мен негизи чыгармачылыкка чындыгында чоң басым жасабадым. Себеби дегенде чыгармачылыкка чоң басым жасаш үчүн дагы буга албетте билимиң керек, сабаттуулук керек, анан баягы орусча айтканда качество керек дегендей. Бул нерсеге көп басым жасабай жүрүп, ар жерде иштеп жүрдүк. Ошол эл катары эле Кыргызстандан келген кыргыз мекендештер катары эле ошол үй кылабыз, керектүү тергилекке нерселерди бүтүрөбүз деп жүрүп эле ошо 2019 Тамада борборунун мүчөлөрү менен таанышып калып, ошо Тамада борборуна аралашып калдым. Ошондон кайра уже анан мындай ырдап, жакшылыктарга кызмат кылып, чыгармачылыкка аралашып кеттиңиз. аккордеонду таштабадым да. Эң сонун. Тергилекти дагы, аккордеонду дагы бирдей алып кеткенге аракет кылып атам. Азыркы учурда аябай эле көп ушул интернет жылдызы болушуп, анын үстүнө фонограмма менен ырдап аябай эле көп, мындайча айтканда үнү болбосо деле ырдап чыгып аткан жаштарга кандай оюңуз кандай? Ошол боюнча айта кетиңизчи. Эми азыр аларга деле мен бир мындай кандай десем жаман ойдо эмесмин, жаман комментарий дагы айта албайм. Себеби дегенде азыр жанагы илгертеден айтылган сөз бар, эптеген экини жейт дегендей. Эптеген адам эптеп атат. Эптей албаганы эптей албай жүрөт. Анан эми азыр заман өнүккөн учурда үнү жок болсо компьютер менен тууралап коет. Музыкалык сабаты жок болсо ал деле компьютер менен оңдолуп калып атат. Бул музыкада эми мен анча-мынча билип калганым, мисалы үчүн ритм, так, стиль, темп деген нерселер болот экен. Ошолорду өздөштүрүү мисалы үчүн окубаган адам үчүн кыйын да. Туура. Азыр окубаган адамдар деле ошол компьютер менен тууралап коюп атат. Ошол себептен алар звезда болуп атышат. Мейли алар деле звезда болсун, анын табып жеп атабы, кыскасы бирөөгө зыянын келтирбей атабы, тергелегин кыла берсин, мындайча айтканда. Мен өзүмдө деле музыкалык сабат жок. Аккордеонду мен деле баягы окугандардай грамотно ойной албайм, чындыгында самоучкамын. Бирок колдон келишинче аракет кылып, кызмат кылып жүрөбүз. Бирок сиз андай дегениңиз менен сиздин ушул Instagram баракчаңызда жана ошондой эле YouTube каналдарда көптөгөн ар дайым ушу жандуу ырдап жүргөндүгүңүз менен аябай көпчүлүгүнө таанылдыңыз да. Жандооруңуз менен сизде ушул не деп коет азыр аябай эле подписчик көп, просмотр көп болуш керек деген сыңарындай эле подписчиги жок адамда деле миллионго жакын просмотрларды алып атасыз. Эми мындай да, кээ бир адам аккордеонду грамотно ойногону менен элди тарта алат. Кээ бир адам үнү менен тарта алат, ырдаганы менен тарта алат. Мен көп жерге жакшылыктарга барганда мен аккордеон ойногонума мындай маани беришпейби билбеймин го. Көбү үнүң жакшы экен, үнүң аябай кандай десем мындай бийик экен, ырды жеткир ырдайт экенсиң деп мактап калышат, бирок мен ал нерсе мага билинбейт. Мен ошол көп комментарий үнүмө жазылган, ошол Instagramда деле, YouTube'да деле ырдаган ырларымда бүт эле ошо үнү жакшы экен, голосу жакшы экен, үнү бомба экен дегендер болуп атат да. Анан мен эми ал өзүмө билинбейт да. Туура. Эң негизгиси эл баалап көтөрүп атат. Ошол жагы эң негизгиси биз эл менен гана көтөрүлүп, эл менен гана өнүгүп өсөбүз. Андыктан кыргыз элим колдоңуздар. Анда Уланбек байке сизди ушул маегибиздин ортосунан бир шиңгил ырдап бериңизди сурансак. Ырдын башын баштаганда кайсыл жерге барбайын, жакшылыкка барамбы, тойго барамбы, туулган күнгө барамбы, юбилейге барамбы, кайсыл жерге барбайын, ак дасторкон жайылган жерде кайсыл жерге жакшылыкка барбайын, дайыма ырдын башын ата эне жөнүндө ырдаймын. Себеби дегенде баарыбыз ушул даражага жеткирген албетте бизде ата энелерибиз, ушул ата энелерибиз бар болсун, эч убакта оорубасын. Ушул ата энелердин урматына кайсыл жерде болбосун ырдын башын ата эне жөнүндө ырдап баштап жүрөм. Бул жерде дагы ушул куттуу студияда дагы ата эне менен баштап берейин. Эң сонун. Кыргыз элим, сиздер кол чабып, колдоп туруңуздар.
Абали эң сонун чыгарма болду. Апаларыбыз бар болсун дейт. Эң биринчи апа бар. Апаларыбыз болсо гана биз байыбыз да. Улан байке, үнүңүзгө береке. Эң сонун чыгарма болду. Анда сиз ата эне жөнүндө ырдаганыңызга дагы байланыштуу. Апа жөнүндө сиздин үй бүлөңүзгө бир аз токтолсок, эгер мүмкүн болсо, эгер кааласаңыз айтпай да койсоңуз болот, бирок жеке жашооңузга токтолсок. Себеби сиздин мындайча айтканда аябай эле көптөгөн кыздардын да жүрөгүн ээлеген адамсыз. Аябай көптөгөн жаша бизде ушу кыздардын да көпчүлүгү ушул байке бойдок экенби, үйлөнгөнбү же жокпу деген дагы суроолор аябай көп болот. Мына ошолорго жооп бере кетсек. Албетте үй бүлөлүмүн. Келинчегим бар, Кудайга шүгүр. Балдарым бар, Кудайга шүгүр. Азыркы учурда келинчегим өзүм менен кошо Москвада. Кичинекей кызым дагы өзүбүз менен кошо. Эң чоң балабыз дагы Москвада өзүбүз менен кошо. Эми ортончулары Кыргызстанда чоң энелер менен, тайнелер менен дегендей. Канча баланын атасысыз? Биз Алланын буйругу менен 7 баланын атасыбыз. Кара кыздарчы, 7 баланын атасы деп ким айтат? Мына ошол Уланбек мырзаны жап-жаш көрүнөсүз. Ушу Москва жергесиндеги башыңыздан өткөн эң оор окуяга токтолсок. Оор болуп кыйналган күнүм сварщик болуп иштеп дагы жүрүп калдым да. Ошондо сварщик болуп иштеп жүргөн кезимде Хованскийде иштейт элек. Мени үйрөткөн баягы устазым деп коет го. Устазым экөөбүз чогуу иштеп жүргөндөн ал Кыргызстанга кетип калып, мен толук үйрөнө элегимде кетип калганда өзүм жалгыз калып калганмын. Өзүм жалгыз калып калып ушу заказыбыз аябай көп болуп, кандай кылып бүтүрөм, эмне кылып бүтүрөм, сварканы кылып атам, жетишемби, жетишпеймби, эртең менен 7-де баштайм, түнкү саат 2-3-кө чейин иштейм. Акыры ошол заказды бере турган күнгө келгенде начальствону чакырдым. Келди, заказдардын баарын көрүп, жактырып келтирип бер. 20 уштуктай ошол заказыбызды бракка чыгарып койду да. Ошол мен үчүн өтө мындай бир, кандай десем, өкүнүчтүү күн болгон да. Себеби дегенде күн түн уктабай, ушу жетишейин, уят болбойн. Баягы орустардын сөз орго мигранты достали дегенче, ошол сөздү укпайын деп аракет кылып бүтүрсөм, 20 уштуктай бракка чыгып калганда мен үчүн өтө өкүнүчтүү болгон. Сварочный аппаратты ыргытып кетип калгам. Өкүнүчтүү, албетте. Эң негизгиси ал күн өттү, кетти. Ошонусу эң сонун. Анда
ошол өкүнүчтүү күндөн өтүп анда биз эң күлкүлүү күнгө өтсөк, сиздин эсиңизде калган эң мындай өзүңүзгө жаккан эң сонун күндөрдүн биринен айта кетсеңиз. Мен үчүн өтө күлкүлүү күндөр өтө эле көп болгон. Эми биздин жашообуз баягы дайыма жакшылык үстүндө болгон үчүн көп болгон, бирок кайсы бирин айтышым чындыгында эсимде эмес да. Мен үчүн эң кубанычтуу, сүйүнүчтүү болгон күн Москвага келгенимде биринчи жолу атам ошол 2012-жылдын аягында атам мени слесарь сантехник кылып ишке киргизген. Ишке киргенден кийин 4 күндөн кийин атам мени бир кемпирдин үйүнө жөнөткөн. Орус кемпирдин үйүнө. Үйүнө барасың, мына адрес, мына үйгө барасың, мындай аласың. Кирсең өзү жумуш буйруйт, ошону бүтүрүп бересиң, тыйының аласың, келесиң деп. Макул деп бардым. Кирсем, жанагы кемпир пенсионерка экен. Балконунун айнегин жаап бер деди, аны жаап бердим. Кухнянын айнегине мындай, кандай десем, 2-3 тук мык кагып бердим. Айнеги тырыктап аткан экен. Анан ошо балкондун айнегине клёнка кагып бердим. Болду деди. Ушуга мени чакыртуу деп таң калуу менен кетейин деп чыгып кетип атсам, артыман чыгып келет эле. Возьмите деп 2,5 миң рубль берип атпайбы. 5 мүнөткө деле жетпеген жумуш болду да. Анан баягы эми өмүрүмдө андай акча көрбөсөм, Россиянын акчасын 5 мүнөттө ушунча 2,5 миңге иштеп коюш деген эмне деген шумдук бул деп таң калып эле 2,5 миң деп карап туруп калсам, жана кемпир неме болуп атпайбы? Бул эмне болду? Азбы? Аз болуп калдыбы? Сейчас подожди, туруп тур деп туруп кирип кетти да. Дагы 1,5 миң көтөрүп чыгып атпайбы? 4 миң рубль берди. Анан багыл жерде вообще катып туруп калдым. 5 мүнөттө 4 миңге иштеп койдумбу деп катып туруп калсам, еще мало деп атпайбы? Байкуш. Анан баягы жерде не это много дедим менчи. Орусчаны тандырап баягы жакшы билбейм. Это много десем, бери. У меня 70 тысяч пенсия деп атпайбы? Мне вот так хватит, давай бери. Жанагына сүйүнүп 4 миңди салып алып, ушундай сүйүнүп, атам иштеген жерге барып, ата ушундай кемпирлерден дагы барбы дедим да. Десем, эмне болду, жагып калдым сага деп күлүп атамчы. Жок, жаккан жок, акчасы жагып калды мага. 5 мүнөттө мына 4 миң берип кой десем, балам мындайдын да алайын көрөсүң дагы. Кубанычтуу күнүм ошол күн болгон. Себеби дегенде мен жашоодо өтө көп кыйынчылыкты көргөн баламын. Өтө кыйынчылыктарды көрүп, мындай жашырбай айтып келгенде, жада калса даже бирөөнүн малын багып, бирөөнүн жумушун кылган күндөрүм дагы болгон да. Ошол себептен мен 5 мүнөттө 4 миң акча тапканымда мен үчүн өтө бактылуу күн, өтө кубанычтуу күн болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, жашоом жакшы, шүгүр. Эң сонун. Мен ойлойм, эч мындай бир дагы адам мындай башынан кыйынчылык өтпөгөн адам жок го деп. Ошондуктан баары туура түшүнүп, жакшы кабыл алат деген ойдомун. Себеби мындай кыйынчылык ар бир эле адамдын башында бар. Андыктан эң негизгиси сиз ийгиликке жетип, азыркы учурда звездамын десеңиз дагы жарашчудай деңгээлдесиз бир жагынан. Мен өзүм звездамын деп айта албайм. Себеби дегенде звезда болуш үчүн, бул жылдыз болуш үчүн өтө чоң мээнет керек. Өтө узун жолду басып өтүш керек. Кыска убакытта жылдыз болгон бар, баягы тез көтөрүлгөн тез түшөт деген сөз бар. Кыска убакытта жылдыз болгон нерселер, адамдар, то есть кыска убакытка эле жылдыз болушат. Байке, бирок сизди жылдызсыз дегендин себеби көпчүлүгү ошо сиздин видеолоруңуздун астында комментарийлерде 100%дан 90% эле элдер сен деген филармонияда ырдай турган адам экенсиң, сен деген маданияттын мыкты кызматкерин алчу адам экенсиң, үнүң укмуш экен деп, укмуш ушундай элдер баалап сизди көтөрмөлөп атат. Ошондуктан дагы сизди мен звезда деп тааныштырып атам. Эми ал жөн эле элдин жактыруусу. Анан жылдыз деген бул негизи өтө чоң нерсе. Буга жетиш үчүн билбейм, көптөгөн жылдар окуш керек, көптөгөн жылдар мээнет кылыш керек.
мен жылдыз деп эсептей алам да. Мисалы үчүн канча жыл убактысы кетип, канча жыл окуп, канча жыл мээнет кылган, ал мисалы үчүн Бекборбиев агайыбыз, Алтынай Нарбаева эжекебиз, дагы кандай десем көп бар жылдыздар, атактуу эмгек сиңирген ырчылар, артисттерибиз бар. Вот ошолорго окшоп биз дагы мээнет кылышыбыз керек. Ал үчүн биз жок, мен өзүм жылдыз деп эч качан эсептебейм азыр. Мен сизге ийгилик гана каалайм. Кийинки интервьюда сиз сөзсүз түрдө мен жылдызмын деп келүүңүзгө тилектешмин. Буйруп насип кылса, Кудай кааласа. Ооба, Кудай буйруса. Андан сырткары сиздин ушул Москва жергесинде көптөгөн жакшылык той маракелерди ырдап жүрөсүз. Чыгармачыл адамдын үй бүлөлүү адамдарга кыйын, жубайы кызганат же болбосо чыгармачыл адамдын жубайы болуу аябай кыйын деген дагы сөздөр чыгып калат. Мына ошол сыңарындай жеңем жөнүндө бир аз айта кетиңизчи, сизди кызганбайбы дегендей. Чыгармачылыкта мындай аралашып жүргөн аял затынын жолдошу болуш кандай болот билбеймин го, бирок чыгармачылыктагы эркек адамдын аялы болуш аялдар үчүн кыйын болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде эми ар кандай ойлор келет да. Менин келинчегим кызганбайт эмес, кызганат. Кызганганда да катуу кызганат. Бирок колдон келишинче түшүндүрүп өзүм мындай жөнгө салганга аракет кылам. Кыйын. Чыгармачылыкта кызгануу кыйын нерсе бул. Чыгармачылыкта чыгармачылыкта аралашып жүргөн эркектин жубайы болуш деле кыйын болуш керек. Себеби дегенде эми ырдап атсаң, күлүп жайнап эле жадырап жайнап турсаң, ал жагыңан бул жагыңан келип адамдар алкыштарын айтып атса, кээ бири келип ырдап аткан жериңен акчаны кыстырып туруп, мисалы үчүн бетиңен өбүп кеткен аялдар болот да. Ушул көрүнүш өтө жаман нерсе. Ресторанда ырдап атканыңда келип бетиңен өбүп туруп акча кыстырып кеткендер мен үчүн өтө мындай жаман көрүнүш да. Ошол нерселерди көргөн аял заты деле кызганат болуш керек. Албетте. Бир эле менин келинчегим эмес, бардыгынын эле келинчеги кызганат болуш керек. Албетте. Мындай бир тааныбаган эле жат аял заты келип бетиңен өбүп кетип атса же кучактап кетип атса, бирок келинчегим всегда мындай түшүнгөнгө аракет кылат. Себеби мен аны кандай билем? Мен бир корпоративке же бир тойго же бир иш-чарага же бир концертке заказ менен кетип аткандагы дайыма ошол бут кийимден баштап башыма чейин бүт бардыгын даярлап, тазалап, кийинтип, чыкыйтып жөнөтөт. Эң санат. Бул уже анын түшүнгөнү деп ойлойм да. Туура. Эгер түшүнбөгөн аял болсо, анда андай нерсени кылса дагы, бирок ошол менин келинчегим кылган деңгээлде кылбаса керек деп ойлойм, түшүнбөгөн аял болсочу. Туура. Жөнөтөт. Каяка барасыз, анан кайрака келесиз, билесиз да деген суроо болот, болду. Уже түшүнүктүү да. Бул дегени эң негизгиси жеңемдин сизди чыгармачылыгыңызды сыйлаганы жана сизге ишенгендиги жана сизге түшүнүп мамиле кылгандыгы деп ойлойм. Анда ушул сиз көптөгөн ушул иш-чараларда, көптөгөн мааракелерде теңим бар деген чыгармаңызды бир эки жолу угуп калып, бир гана ушу сиздин аткарууңузда өзгөчө чыккан да. Мына ошондуктан азыр эл менен кошо мен сизден сурансам, ушул теңим бар деген чыгарманы аткарып берсеңиз мүмкүн болсо. Максат Кулуев деген ырчы жигитибиздин аткаруусундагы ыр бул. Эми Максат Кулуевдей кылып ырдап бере албасак дагы, колдон келишинче жеткирип ырдап бергенге аракет кылалы.
теним Кудайма кошкон теним Эң сонун аябай мен ойлойм авторго ашып кетпесеңиз да жеткирип ырдадыңыз деп. Себеби сиздин аткарууңузда чындыгында укмуш өзгөчө ырдайсыз. Мүмкүн азыр сиз студияда бир аз тартынып аткандырсыз, бирок ресторанда болгон үн менен кыйкырып, сонун кылып ырдап жеткизип ырдайсыз мындайча айтканда. Үнүңүзгө береке жана ошондой эле чыгармачылык ийгиликтерди гана каалайбыз байкесизге. Уланбек байке, анда сиздин ушу чыгармачылыгыңыз боюнча өзүңүзгө таандык мындайча айтканда автордук же болбосо сиз үчүн жазылган ырларыңыз барбы өзүңүздүн? Менин чындыгында автордук ырларым жок. Негедир убагында мен мектепте окуп жүргөндө бойдокчулук кезде негизи ырларды аябай көп жазчумун. Даже бир общий тетрадь жазган ырларым бар болчу, аны кандайдыр бир себептер менен жоготуп алгам, ошол боюнча таппай калдым. Бирок андан кийин ыр жазайын же бир обон салып ырдайын деп мындай бир неме кылбадым, аракет кылбадым. Себеби дегенде ал нерсеге дагы убакыт бөлүш керек да. Мен ага убакыт бөлө албадым. Үй бүлө, жумуш дегендей болупчу. Азырынча ушул аткаруучу катары эле аракет кылып жүрөбүз. Эң сонун. Мындан ары дагы мен ойлойм, кийинки интервьюда жана айтып өткөндөй эле сизди жылдыз кылып кабыл алып, жана ошондой эле өзүңүздүн автордук чыгармаларыңыз менен биздин студияга дагы конокко келесиз деген ойдомун. Сизге Уланбек мырза чоң рахмат маегиңизге. Биздин кыргыз элибиз сиздер дагы угуп, мындайча айтканда Уланбек мырза менен жакшы эле таанышып алдыңыздар. Сиздерге айта кетчү нерсем, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Ушунчалык шайыр, үнү таттуу, аккордеонду сонун ойногон таланттуу Уланбек мырза менен сиздерге жакшы маек куруп берүүгө аракет кылдым. Уланбек мырза, сизге анда эркин микрофон берсем, элге айтчу сөзүңүз болсо айта кетсеңиз. Эми мекендештерге айтарым, биринчи эле биздин Москвадагы негизги биздин баягы маселебиз документ маселеси. Бардыгыңыздарга документиңиздерге так болуңуздар. Андан кийин ушул бардыгыңыздарга ден соолук, ийгилик, иштериңиздерге кайсыл жерде болбосун бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дайыма жакшылыкта кездешип, жакшылыкта көрүшөлү. Кыргызда негизи той көп болот. Кайсыл жерде болбосун тойлордо, жакшылыктарда көрүшөлү. Баарыңыздарга аманчылык, ынтымакчылык. Уланбек байке, ушул акыркы суроону берип кетейинчи, ошо той боюнча айта кеттиңиз. Көпчүлүк эле ушу тойго аккордеон керек, ырчы керек деп издегендер көп болот. Москва шаарында өзүңүз билесиз, биздин кыргыз элибиз аябай эле көп той марекелерди өткөзүшөт. Мына ошого көптөгөн суроолор бар. Номериңизди кантип тапсак болот, тойго кантип чакырсак болот деген суроолор пайда болот да. Ошондуктан экранга сиздин номериңизди же Instagram баракчаңызды жазып койсок, кандай карайсыз? Ал нерсеге мен каршы эмесмин. Жазып кое берсеңиздер болот. Андан сырткары ушул Алсоо медиа каналына дагы терең ыраазычылык билдиремин. И ушул Алсоо медиа каналы аркылуу дагы бизди табып кызматка чакырсаңыздар, биз албетте кызматка даярбыз. Орусча айтканда скидкасы менен болот. Ух ты, Алсуу медианын атынан деп чалыңыздар. Уланбек байкеге мен экранга Instagram баракчасын видеолорун калтырбай көрүп туруңуздар. Лайктан басып, комментарийден жазып дегендей. Жана ошондой эле номер телефонун да калтырып койдум. Бойдок кыздар чалбаңыздар. Агабыздын жүрөгү бош эмес. Андыктан той боюнча, кызматташы боюнча чалсаңыздар болот. Анда эмесе кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.